Дүйшөмбү күндүн жаңылыктар маалыматтык топтому менен тааныштырып, студияда мен Гүлера Туратбекова. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштар. Мыйзамсыз аракеттерге мыйзамдуу чара көрүлөт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Нарын шаарына иш сапары менен келди. Эл нааразы болбосун. Уктуңарбы? Жергиликтүү бийлик органдары, аким, мэрлер күнү түнү тытмалап иштегилеген. Айыл чарба жумушун арбыткан жаңы техникалар. Нарын району бүгүн 10 жаңы техникалуу болду. Техниканы өңгө айдап, өйдө кылбастан жакшынакай кылып, техникалык жагынан жакшы кароосун карап. Түндүк 2025 мобилизациялык машыгуусу старт берилди. Аскерлердин даярдыгы кандай? Аскер кызматкерлери өздүк курамды кандай тартипте кабыл алат? Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Нарын шаарына иш сапар менен келди. Анда төрага дубанды өнүктүрүү багытында жасалып жаткан иштер боюнча маалымат алып, курулушу жүрүп жаткан объектилерди жеринен текшерди. Белгилей кетсек, Нарын шаарын өнүктүрүүгө президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен 807 миллион сом бөлүнгөн. Учурда бул суммага шаар аймагында ири курулуштар жүрүп, айрымдары жакынкы арада бүткөрүлүп ишке берилгени турат. Нарын шаарындагы автобекет толук жаңыланып, реконструкциядан өтүүдө. Алдыда бул жай сапардагылар үчүн заманбап шартта санарип тейлөө кызматы менен ишке кирет. Автобекеттеги курулуш ыргагын жеринен көргөн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Нарын облусун өнүктүрүү боюнча жасалып жаткан иштер президенттин жеке көзөмөлүндө экенин жана ар бир аткарылган иш элди ыраазы кыла тургандай жогорку сапатта жасалышы керектигин жетекчилерге эскертти. Эл нааразы болбосун. Уктуңарбы? Жергиликтүү бийлик органдары, аким, мэрлер күнү түнү тытмалап иштегилеген. Мэр ар бир метр жерди карап иштеңиз. Макулбу? Мен башында айтып кеткен, мен муну деле айтып кое берейин. Ар бир жерге гүлдөр эгилсин, эмелер жанагы дарактар тигилсин, жолдор оңдолсун, мусорлар болбосун. Баягы мына азыр мына как раз строительде жүрүп атканда анча-мынча жерлериңиз ушуларга айтып оңдотуп алыңыз. Макулбу? Эл нааразы болбосун. Эл нааразы болду, анда катуу талап болот. Катуу жоопко тартыласыңар андачы. Макулбу? Элибиз ыраазы болуп эле, рахмат ушунчалык жасаганыңарга, рахмат президентибизге, рахмат бийлик органдарына ушинтип иштеп атышат деп турса, биз ыраазыбыз. Хорошо? Сүйлөштүк банда. Төрага андан соң инновациялык креативдүү демилгелер борборуна барды. Бул объектинин курулуп ишке берилиши менен мында китепкана, музей, кинематография жайгашып, маданий иш-чараларда өтүүчү өзгөчө жай болот. 4 кабаттуу борбордун сметалык баасы 340 миллион 292 миң сом. Каражат президенттин фондунан Нарын шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн 807 миллион сомдун эсебинен каралган. Строительдердин бардыгы өз үздүклөрүбү? 100%. Строительдердин бардыгын ушу Нарын жергесинин тургундарын таткыла. Себеби иши жок жүрөбүз дегендердин баардыгы ошо иштеп калышсын, иштерин кылышсын, айлыктарын бергиле жакшынакай кылып туруп, туурабы? Аны иштетип жанагы айлыгын бербей коюп, же болбосо арзан берип койбогула. Өзүбүздүкүлөр арзан алат деп жүрбөгүлө анан кийин. Наоборот, өзүбүздүкүлөргө тетирисинче көбүрөөк беришибиз керек. Сапардын алкагында Камчыбек Ташиев жолчулардын иши боюнча да маалымат алды. Төрага белгиленген иш мерчемдерди кечиктирбей аткарууну жана калаанын негизги көчөсү болгон Шералиев атындагы каттамды 5 күндүн ичинде ачууну тапшырды. Жолдор эмне болуп атат? Жолдор бүтүп атат. Өткөндөгү Шералиев жолу кичине кечигип атат, бирок жакшы кетип атат жумуштар. Асфальты бир 500 метр калды, экинчи слоюн басып, бүгүн эртең басып бүтөт. То есть 10 августка бүтөбүз деди эле. Ооба. 10 августка асфальтын бүтөт. Бүгүн 11 август. Асфальты бүтөт уже бүгүн эртең. Значит, 2 күнгө кечигип атат. Кечигип атат. Смотрите, ладно. Дагы 5 күн убакыт берем. 2 күн эмес, дагы 5 күн убакыт берем. 15-ине чейин бүтүш керек. 15 августка бүтүрүп Шералиев көчөсүн. Өзүңүз лентасын жакшынакай кылып кесип, элди чогултуп, эл журттун жакшынакай батасын алып койгула.
Макулбу? Ленин көчөсү качан деди эле? Сентябрдын аягында деген, Сентябрдын 20-сына деген биринчи орун басар министрдин. Бул жакта болуп атат, ошондон бери кете элек, ушу өзү Качан болот? Көчөсү сентябрдын 20-сына деп белгиленген. Азыр усиливать эттик, субподрядчиктерди коштук, план менен иштеп атабыз, бүтүрөбүз. Камчыбек Ташиев Нарын шаарында курулуп жаткан балдар оюн-зоок борборунан да кабар алды. Бул объект жабык түрдөгү заманбап борбор болуп, Нарын жергесиндеги алгачкы балдар ойночу көлөмдүү жай болот. Жалпы наркы 94 миллион сомду түзөт. Ал эми президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев Нарындагы уникалдуу салкын төр жаратылыш паркы жакында толук заманбап болуп өзгөрүп, ишке кирери туурасында маалымат берди. Салкын төр бардык ыңгайлуу шарттар менен жана эң ириде жыл бою иштей турган эс алуу зонасына айланарын билдирди. Бул эс ала турган борбор кыла турган болсок, бул жерде туристтер жылына аябай көп болот, укмуш көп болот да. Мындай айтканда Бишкекте аларчан эле укмуш природасы экен да. Ушул жерге ушул шартты түзүп беришибиз керек да. Өлкө өнүгүү багытын тандап, жаңы заман курууга бардык күч жумшалып жатканда, ар бир жетекчи жоопкерчиликти сезип, берилген ишенимди актап, таза иштөөсү керектигин эскерткен Камчыбек Ташиев ар бир жасалган иш карапайым элдин ыраазычылыгына арзышы керектигин баса белгиледи. Жазгул Зубариева, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Нарын району жаңы 10 техникалуу болду. Аталган райондун 7 айыл өкмөтүнүн ар бирине 10 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Бөлүнгөн акча каражатына 1 дана автогрейдер, 3 дана комбайн, 4 дана жүк ташуучу хово, 1 дана жүктөгүч жана 1 дана экскаватор алынган. Алардын ачкычан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев тапшырды. Кондиционер, мигалка, üzerinde холодильниги. Союздан калган эски тракторларды улап курап, айыл элине кызмат кылып келген Болуш Адраимов. Ал 30 жылдык тажрыйбасында биринчи жолу жапжаңы комбайн менен эгин жыйнайт. Механизаторго тең, өндүрүмдүүлүгү көбүрөөк, коромдусу асыраак, биздин заманга ылайыкташкан. Ысыкта кондиционери бар, холодильниги бар экен, суупу салып койгонго. Жакшы. Күзгө эгин жыйноого мындай жапжаңы комбайндан Нарын районунда эми 3 иштейт. Нарын районунун айыл өкмөттөрүнүн муниципалдык ишканаларынын материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында ар бирине бөлүнгөн 10 миллион сомдон акча каражатына комбайндардан башка дагы 1 дана автогрейдер, 4 дана жүк ташуучу хово, 1 дана жүктөгүч жана 1 дана экскаватор алынган. 23 экскаватор келген. Анан быйыл болсо ушул грейдер келип атат. Биз айрыкча ушул жол маселесин жасаганда грейдер жок, кыйналтыбыз да. Буюрса бул эми президенттин тапшырмасы менен ушул грейдер келип биздин айыл өкмөткө тийип атат. Буюрса эми ишти кыйла жеңилдетет деген ойдобуз. Техникалардын жалпы наркы 70 миллион сомду түзөт. Жаңы техникаларды тапшыруу учурунда Камчыбек Ташиев район акимине жана айыл өкмөт башчыларына чоң эмгек менен келген техникаларды аярылап, эл кызыкчылыгын гана көздөп колдонууну буйруду. Аким, сиз контролдойсуз. Уктуңузбу? Техниканы өңгө айдап, өйдө кылбастан жакшынакай кылып, техникалык жагынан жакшы кароосун карап, эксплуатациясын карап, макулбу, ошону жакшылап колдонгула. Элге журтка пайдасы тийсин деп ал берип атабыз. Техникаларды тапшыруу аземинде Камчыбек Ташиев Нарында башталган иштер эч бир көз боемоочулукка жол берилбей сапаттуу бүткөрүлүшү керектигин баса айтты. Ошондой эле өлкөнүн экономикасы КМШ мамлекеттеринин арасынан салыштырмалуу алдыңкы орунга чыкканын, бул коррупция менен болгон катуу күрөштүн натыйжасы экендигин белгиледи. Азыр кылмыштуулук, коррупциялык кылмыштуулук кескин түрдө азайды. Keskin түрдө азайды, бирок баары бир бар. Анча-мынча мите курттар бар арабызда. Ар жак бер жакта майдаланып, сайдаланып алып аткан мите курттар бар. Алар менен да күрөшөбүз. Жергиликтүү бийлик органдарын, мына укук коргоо органдарын, милиция, прокуратура, сот органдары, коопсуздук органдары, мына ушул силердин жумушуңар ушул. Эгерде Нарын жергесинде нарындыктар бизде коррупция дагы деле болуп атат десе, демек силер туура эмес иштеп атасыңар. Демек силер ишиңердин натыйжасы жок. Мына ушундай талап болот мындан ары. Аянтка быйылкы жылдын эсебинен Теңиртоо өнүктүрүү фондунан алынган техникалар дагы коюлду. Алар облус аймагындагы курулуш жана кайра иштетүү секторлоруна алынып берилген. Зарылдыгы негизгиси тоют даярдоодо. Ак койду багууну билесиз, өзүңүз тоют болбосо ал кой багылбайт. Ошо тоют даярдоош үчүн беришти бул техниканы. Жакшы булса рахмат. Өкмөткө дагы, Айыл чарба министрлигине дагы
президенттин саясатын колдоп ушундай урматтуу Садыр Нуркожоевичтин. Камчыбек Ташиев ушундай эле техникаларды тапшыруунун эмки кезеги октябрь айында Актала районунда уланаарын айтты. Лариса Калдыбаева, Бексултан Жолдошбеков, Тилек Муталипов, Нарын жаңылыктары. Нарын шаарында түндүк 2025 мобилизациялык облустук аскердик окуу машыгуу башталды. Машыгууга ат башы Актала жана Нарын шаардык бириккен аскер комиссариаттарынан чакырылган. 100дөн ашуун запастагы аскерлер жана техникалар тартылган. Окуу машыгуунун алгачкы күнү кандай башталды, алдыда көрүңүздөр. 93 аскер бөлүмүнөн эмес пропаж. Түндүк 2025 мобилизациялык машыгуу башталды. Таң эрте 6-да айга көтөрүлүп, облус аймагында бардык аскер комиссариатындагы аскер кызматкерлерин жана запастагы аскер кызматчыларын мобилизациялоо буйругу берилди. Учурда Актала жана ат башы районундагы запастагы аскер кызматчылары жолго чыгып бул жака сапар алууда. Ал эми аскер коопсуздугун камсыздоодо запастагы аскер кызматчылардын күжүрмөн даярдыгын күчөтүү багытындагы машыгуу 3 күнгө уланып, машыгуунун алкагында тактикалык, инженердик жана радиациялык, химиялык, бактериологиялык коргонуу, ошондой эле ок атуу жана башка бир катар окуу машыгуулар уюштурулуп, практикалык жана теориялык окуулар болот. Азат Нургушаев 2018 жылдан тарта запастагы аскер кызматкери. Ал бүгүн түндүк 2025 мобилизациялык окуу машыгууга чакырылган. Мекендин тынчтыгы үчүн күжүрмөн даярдыкта дайым болуш керек деген резервдеги аскер машыгууну өз ыктыяры менен кабыл алып, активдүү катышуучулардын катарын толуктап жатат. 2018 жылы биздин аскер комиссариатына резервдик ротага кабыл алынганбыз. Биз ата мекенибизди коргош үчүн ар дайым күжүрмөн даярдыкта болушубуз керек. Бүгүнкү күндө 2019 жылы дагы 3 күндүк күжүрмөн даярдыкка окууга келгенбиз. Азыркы учурда дагы 3 күндүк окууга келип атабыз. Кудай буюрса биз үчүн жакшы жетишкендик болот деп ойлойм. Ата мекенди коргош үчүн биз ар дайым күжүрмөн даярдыкта болушубуз керек. Чакырылган Актала, ат башы, Нарын районундагы запастагы аскерлер 10:30да мобилизациялык каражаттарды чогултуу жана жөнөтүү пунктунда, 11:00 93 546 аскер бөлгүндө болушту. Алгач кабыл алуу пунктунда химиялык уулуу заттардан таза экендиги текшерилип, бөлүштүрүү бөлүмчөсү окуу машыгуунун жүрүшүн түшүндүрүп берди. Андан кийин коргонуучу кийимди кийүү, кырдаал учурда өзүн алып жүрүү эрежелери көрсөтүлдү. Бул мобилизациялык жыйын иш-чара убагында биздин аскер кызматкерлер өздүк курамды кандай тартипте кабыл алат, бүт өзүбүздүн нормативдик иш кагаздарыбыздын негизинде, өзүнүн жетектөөчү иш кагаздарыбыздын негизинде кабыл алып атабыз. Бул жерде бүгүнкү учурда Нарын областында жайгашкан запастагы офицерлер, прапорщиктер, сержанттар жана жоокерлер кабыл алынууда. Мындан соң резервдеги өздүк курам маалымдама маалымат борборуна өздүгүн тактаган документтерин кабыл алуу пунктундан кийин атайын аскердик форма берүүчү бөлүмчөсүндө аскер кийимдер менен саптык кароого тизилип, окуу машыгууга старт алышты. Жалпы машыгуунун максаты бул запастан чакырылган өздүк курамга күжүрмөн ыкташтырууну өткөрүү жана мобилизациялык машыгууда каралган иш-чараларга, анын ичинде тактикалык даярдык, инженердик даярдык, РХБК даярдык жана байланыш сабактары боюнча уюштуруу жана үйрөтүү болуп саналат. Таң эрте айга көтөрүлгөнү ыкчам маалымат бардык аскер комиссариаттарына жетип, запастагы аскер кызматчылары 93 546 аскер бөлүгүнө чогулушту. Окуу машыгууга 100дөн ашык резервдеги өздүк курам саптык кароого тизилди. Эми ар бирине курал жарактар бекитилип берилип, теориялык окуулар уюштурулмакчы. Эми эртең болсо мына ушул өздүк курамга күжүрмөн уюшкандык жүргүзүлөт. Гүлира Туратбекова,
Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Теманы улай. Нарын шаарында райондук мамлекеттик администрация башчылары жана шаар мэрлери үчүн улуттук коопсуздукту камсыздоо багытындагы квалификацияны жогорулатуу курстары башталды. Иш-чараны Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы, Коргоо министринин биринчи орун басары Кумарбек Калматаев ачты. Бул сабактар жетекчилерге алардын кызматынын чегинде улуттук коопсуздукту камсыз кылуу маселелери боюнча негизги талаптарды жеткирүүгө, ошондой эле биргелешкен иш-чараларды жүзөгө ашырууга мамлекеттик администрациялардын ордун аныктоого багытталган. Иш-чарага өлкөнүн бардык аймактарынан 60тан ашык райондук администрациялардын башчылары жана шаарлардын мэрлери катышууда. Алар үчүн аймактык коргонуу, мобилизациялык даярдык жана улуттук коопсуздукту камсыздоо багыттары боюнча теориялык жана практикалык сабактар өткөрүлөт. Сабактар белгиленген бул аймактык коргонуу, өзүнүн резервдик роталарын жана башка бөлүмчөлөрү согуш абалы киргизилгенде кыла турган иш-чаралардын баардыгын үйрөтүп, сабактарды өткөрүү, коопсуздукка кандай өздөрүнүн салымын кошо алат. Ошол боюнча план негизинде иштер жүргүзүлүп жатат. Аксай өрөөндөгү Көл суу көлүн көрүүгө кызыккан чет элдик туристтердин саны жыл санап өсүүдө. Өткөн жылы бул туристтик жайга чек ара аркылуу 32 өлкөнүн жарандары өткөн. Демек дүйнөнүн ар тарабынан туристтер келген. Быйылкы жылы 23 мамлекеттен келди. Жыл аягына чейин дагы бир катар чет элдик туристтердин агымы келүүсү күтүлүүдө. Чет элдиктердин жана мекендештерибиздин сүйүктүү жайына айланган Көл сууда туристтик сезон кандай өтүп жатат? Каникей Жунусованын репортажы. Көл суу деңиз деңгээлинен 3600 метр бийиктикте жайгашкан. Биз ал жакка жетүү үчүн тоо ташка ылайыкташкан мына ушундай унаа менен сапарга чыктык. Жол азабы, көр азабы дегенде чынында жол абдан татаал экен. Бирок бизди коштоп бара жаткандар көлдү көргөндөн кийин ушул чарчоо дагы, коркунуч сезимдери дагы жок каларын айтып жатышат. Анда эмесе көл суунун кереметин сиздер менен бирге көрөлү. Көл сууга барчу жол чынында эле татаал. Тоо ташка ылайыкташкан унааларсыз жетүүгө мүмкүн эмес. Бирок чет жактан келген туристтердин көпчүлүгү ат минип же жөө барууну тандашат экен. Жолгата ат менен же жөө бараткан туристтерди кезиктирүүгө болот. Бирде Ташката калсак, бирде Сайтолуу сууну кечип отуруп Көл сууга да келдик. Бизди алып келген унаа мындан ары жөө басуу керектигин айтып түшүрүп кетти. Коноктор мындан ары бир 10 мүнөт басып чыгып кетебиз жөө. 15 мүнөттөй баскан соң аска зоолор менен курчалган чөйчөктөй болгон көк көл көрүндү. Ажайып коозукка чулганган Көл суу чет элдиктердин сүйүктүү жайын айланганын мындагы жык-жыйма туристтерди көрүп эле байкоого болот. Бири эстеликке сүрөткө түшүп жатса, кайбирлери кайыкка түшүп, керемет көлдү айланып келүүгө ашыккандар. Бул жолу Франция, Италия, Сингапур, Кытай сыяктуу ири өлкөлөрдөн келген туристтерди кезиктирдик. Welcome to Kyrgyzstan. Миллионерлердин өлкөсү аталган Сингапурдан келген үй бүлө көңүлүбүздү бурду. Фара Наир журналист экен. Көл суу тууралуу социалдык тармактардан маалымат алып, бир көрүп келсем деген эңсөөсүн ишке ашыруу үчүн ата-энеси бир туугандарына сунуштаган. Анын демилгесин жакындары дагы колдогон. Actually, for the past 1 year, we've been seeing a lot of Кыргызстанды социалдык тармактардан таанып билдим. Абдан кызыктым. Бир көрүп келсем деген эңсөө менен уктабай да калгам. Абасы, жаратылышы керемет жерде жашаган бактылуу адамдарды көргүм келди. Ата-энем бир туугандарыма сунуштадым. Алар да кубануу менен кабыл алды. Анан сапарга чыктык. Чынында керемет, бейиштегидей жер экен. Эли меймандос. Тейлөө жагына да ыраазы болдук. Бир гана англис тилин сүйлөгөндөр аз болгондугунан бир аз кыйналдык.
Ал эми франциялык кыз Августин Колас буга чейин да келип кеткен. Мекенине барганда биздин өлкө тууралуу жакындарын айтып берген. Жанындагы досунун кызыгуусу артып бирге келүүнү сунуштаган. Bir айдан бери Кыргызстанды түрө кыдырып жүргөн франциялык меймандар көл суунун кереметине суктанып бүт албай, мекенине кайтууга шашылбай жүргөнүн айтышты. Кыргызстандагы кооз жерлерди интернет желеси аркылуу билип алып, кыдырып жүрөбүз. Буга чейин шеригим келип көрүп кеткен экен. Ал мага айтты: "Эми мен барып, туугандарыма, тааныштарыма ушундай керемет өлкө бар экен, баргыла" деп айтам. Көл сууда учурда 22 туристтик комплекс бар. Алардын ар биринен бери дегенде 15 туристтерди кезиктирүүгө болот. Мындагылар быйыл чет элдиктер менен катар ички туристтердин дагы агымы көп болуп жаткандыктан, айрым учурда аларды жаткырууга жай жетишпей калып жатканын айтышты. Турист тосуп каражат тапканга жараша шарттарды жакшыртуу аракети дагы жолго коюлуптур. Таза төшөнчү, таза азык, талапка жооп бергидей ажаткана, тургай мончо куруп койгондор бар. Франциядан келип атат, Голландиядан келип атат. Европадан бүт эле келип атат негизи. Малайзия, Польшадан келип атат. Сингапурдан келип атат. Европадан бүт эле келип атат. Үйлөрдү дагы биз салганда дагы мындай эле салып койбой, бүт жагынан экологиялык жагынан таза кылып салганбыз. Эч кандай клей колдонулган эмес, баары таза жыгачтан жана сыртын лай менен шубаганбыз. Толугу менен этно үйлөр, ичи деген ошо боз үйдүн имитациясы сыяктуу кылып жасаганбыз. Ичине керегелер менен, керебеттери бүт жыгачтан жасалганбыз, баары колго жасалган. Чет элдиктер жасалма ыңгайлуулуктан жадап, таза, табигый тамак ашка, нукуралык ас суусап келет. Ошентсе да жол жана свет маселесинде көйгөй бар. Жергиликтүүлөр жылдан жылга туристтердин саны арбып жаткан көл сууга свет тартып берсе деген ойлорун айтышты. Bizde bu жерде şu gerektüğüden birinci orunda свет маселеси болуп атат. Эмне дегенде бул продуктубуз бүт сасып кетип атат. Движок морозилник иштете албайт экен. Биринчи көйгөй ушул 25 километр экен тиги жерден бери тартып келгенде өзүбүздөн болсо нарынан чыгып атыптыр тиги столболары. Анан экинчи маселеси жол маселеси. Жолду болсо чынында эми өзүңүздөр көрүп келдиңиздер болушуңуздар керек. Жол маселеси азапты берип атат да. Жергиликтүүлөр көл суунун түпкү аталышы көл тетири экенин айтышты. Көлдүн узундугу 12 чакырым, тереңдиги 15 метрге жетет. Суунун тунуктугунан кышында тоңгон учурда түбү даана көрүнүп турат. Түбүндө бир катар үңгүрлөр жайгашкан. Табигаты менен таңдандырган көл сууда балык жашабайт, бирок тегерегинен бугу маралдардын жай баракат оттоп жүргөнүн көрүүгө болот. Сыры терең ажайып кооз көл суусу сиздерди да күтөт. Каныке Жунусова, Жеңиш Абдылдаев, Сыргак Жунусов, жаңылыктар. Ушуну менен жаңылыктар топтому соңуна чыкты. Эртеңки эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.